Нарын облысы боюнча жаңы салынган инфекциондук корпус 70 орунду бүгүнкү күндө 9 бейтап жатат. 9 бейтап дарыланып жатат. Анын 9 тең ПЦР отрицательный тесттер менен. Эгерде жашын алып карай турган болсок, көбүнчөсү ошо орто жашап калган, анан жанагы возрасттагы адамдар келип атышат да. Көбүнчө мурдакы өнөкөт оорулары бар адамдар көп түшүп атат. Ошолор мурдакы өнөкөт оорулары козголуп келгендер жатып атат да. Анын үстүнө үйдө дагы өз алдынча дарыланып жатышып, андан кийин келип жаткан больнойлор. Азыр ар бир больнойду биз при необходимости ошолор менен консультироваться кылабыз. Онлайн режимин полностью больница оснащена. Башка отделенияларда дагы, пульмонологический отделенияларда дагы эмелер бар, жидкий кислород бар. Бул жерде канча точка экен? 70 ар биринде бар, 2 точка бар. Ар бир палатада. В целом азыр эми эпид ситуация буюрса жакшы болуп калды. Азыр ошол мы организовали красную зону только здесь сейчас. Ана бул жерде бүт наблюдаем. Ар бир эмеде жидкий кислород келип атат. Сейчас бул жидкий кислороддун леченияда эффектisi очень огроменный экен. Ага караганда ана на несколько раз быстрее эффект берет экен. Сатурациясы резко көтөрүлүп, и, соответственно, дыхательная недостаточность резко уменьшается. Бешемби күнү өткөн штабта ошол вакцинация боюнча кайсы жер, кайсы район, кайсы шаарда эң алдыңкы значит орунду десек, ошол Нарын шаары сурулуп чыгып атат. Экинчиси Бакай Ата, анан үчүнчүсү ошол аркы Ош болуп кетет экен. Ошого албетте биздин өкмөт өтө чоң бир алкыш айтабыз нарындыктарга. Нарын шаар жетекчилиги, ушул облус жетекчилигине бул өтө чоң жетишкендик. Анан ошондуктан атайын ушул өкмөттүн атынан биз ушул жака келип, ушул ийгиликтин сырлары кандай жол менен жетише алды? Нарындыктын жана жетекчиликтер, ушул жалпы медиктер, ошонун баардыгын кенен сүйлөштүк. Кандай сөз айтып, кандай бүт эми методдордун баардыгын кыдырып, ушул тажрыйбаны биз жалпы республикага жайылтууга аракет кылабыз.